Саламатсыңар менин досторум. Ошентип кечээки жомоктун аягы эмне болуп бүттү деп ойлонуп, толгонуп, кыялданып атасыңарбы? Анда дароо уланта берейин. Силер жолоочу Рыспаев агайыңардын элдик уламыштын негизинде жазылган «Бакыт издеген бала» деген кечээки жомоктун уландысын угасыңар. Хан Бакыткелдини сыноого салат. Ач кылып, ток кылып, пейлин сынайт. Оор жеңил иш буйруп, күчүн сынайт. Коркутуп үркүтүп, эркин сынайт. Бакыткелди баарына чыдайт, баардык сыноодон өтөт экен. Бала хандын купулуна толот. Арадан куштай учуп дагы 3 жыл өтөт. Ошентип бала 17 жашка чыгат. Ошондо хан Бакыткелдини өзүнө чакырат да мындай дейт экен. Сен баягы менин алмамды сураксыз жеген айыбың үчүн экинчи жазаңды тартаар кезиң келди. Угуп тур. Сен өз күнөөңдү жууш үчүн менин айтканымды аткарасың. Куп болот дейт Бакыткелди тартынбай. Хан сөзүн улайт. Менин эки көзү сокур, эки кулагы дүлөй, эки буту баспаган, тили сүйлөбөс дудук кызым бар. Ошону сен аялды каласың. Ошондо сен теңир алдында айыбыңдан арыласың. Хандын бул сөзүн угуп, Бакыткелди эсооп, эмне дээрин билбей туруп калат. Баш тартайын дейт хандын бул талабынан, бирок баягы сырдуу ак куштун айткан экинчи сөзү эсине келет да болуптур. Теңирим башыма салганды көрөйүн. Сокур, дүлөй, дудук, шал болсо да бир мусапир экен го. Мен деле мусапир эмей киммин? Мен андан жакшылык жардамымды аябаймын деп ойлонот. Куп болот ханым. Кызыңыздын көзү сокур, кулагы дүлөй, колу буту мунжу, тили дудук дебейин. Теңирим буйруса, теңим кылып, милдет кылбай бактыма жазганын көрөйүн деп жооп кайтарат экен ханга. Ошентип Бакыткелди хандын кызына үйлөнмөк болот. Арадан күндөр өтөт. Бирок баягы ак куштан дайын жок. Же келинчеги болор. Хандын майып кызынан да кабар жок. Тагдырдын буйруганына башын байлаган, бирок да бактысын издеген жигит көзү сокур, тили дудук, буту шал келинчеги өмүрлүк жарын көз алдына элестете албайт. Күндөрдүн биринде хан өзүнө чакырып, Бакыткелдиге каардын чукту. Баягы сөзүңдөн кайткан жоксуңбу? Тагдырыңа таарнычың жокпу? Бул акыркы суроом, деди хан. Жок, деди жигит. Тагдырымдын буйруганына башымды байладым. Андемесе үлпөт үйүнө бул сел саякты алпарыгыла деп буйруйт жигиттерине. Жигиттер Бакыткелдини делдеңдете жетелеп, үйлөнүү үлпөт үйүнө алып келишет. Ал жерде хандын өзү, жан жөөкөрлөрү, мыкты, жакшы деген адамдардын баары толуп турган экен. Чылк алтындан курулган сарай ичи үлпөткө абдан даярдалыптыр. Дасторкон үстү түрдүү тамага шараптарга толуп турат. Аңгыча Адилет ханыбыздын аруу кызы Нургыз келетат. Нургыз келетат деген шаңдуу үн алтын сарайды жаңыртты. Бечараны көтөрүп алып келатышат го деп ойлогон Бакыткелди эл караган жакты карагысы келбей көзүн жумуп жиберди. Эл дүркүрөп, кошоматка кой союп, дуулдап ырби, кол чабуулар жаңырып жатты. Эсеки болуп, жигит эмне кылаарын билбей, дагы эле көзүн ачпай турду. Бир топтон кийин ууду басылды. Эл бир нерсени күтүп жаткансып, балким өзүнөн бир ооз сөз күтүп, же келинчеги менен көрүшүүнү күтүп жатканын билбей, денеси калтырак басып турду. Дагы деле бир кезде бирөөнүн көзүңдү ач деген шыбырын укту да, эрксизден көзү ачылды жигиттин. Ал көзүн ачып, катарында турган баягы сырдуу ак куштун күмүш чачкан канатындай ак үрпөк үлпөт кийимин кийген айдай пери кыздан көзүн ала качып, өзүнүн мунжу келинчегин издеп, канакей деп шыбырап,
егин кыбыратты. Келинчегиң катарыңда, деди акырын жүзүнө өңөлө. Хандын даражалуу жигиттеринин бири ызаат кыла. Ансыз да бүт денесин калтырак баскан, нечен күндөн бери оозуна наар албай, миң түркүн ойдон азап чеккен жигит эс учун билбей, маңдайында турган алиги хандын жигитинин кучагына кулады. Канча күн өткөнү белгисиз. Жигит көзүн ачса, хандын кызы Нуркыздын 100 баштуу ак өргөсүндө ак була төшөктө жаткан болот. Маңдайында желпүр кармаган эки кыз. Мен кайдамын деп сурайт алардан бакыт келди. Сиз Адилет ханымыздын аруу кызы Нуркыздын үлпөт өргөсүндөсүз дейт кыздар бир ооздон жооп беришип. Ал өзү кайдазыр дейт жигит апкарып. Ал басабы? Басабы дегениңиз кандай? Буту басабы? Буту менен басабы? Апе, адам баласы болгон соң баспай анан эмне жөргөлөмөк беле. Жигиттин сөзүн тамаша катары кабыл алган оң жагындагы куш моюн кыз шыңгыр күлкүсү менен жооп берди. Көрөбү? Деди жигит дагы таңыр каганыбы же билгиси келгениби үнү калтырай сүйлөп. Апей, көрбөй коймок беле. Ал деле киши да. Берки карагаш кыз сөзгө кошулду. Сиз тамаша көй экенсиз, Же канча күндөн бери сүйлөбөй жатып, ушуларды ойлонуп жаттыңызбы? Жигит суроосун дагы улантты. Ал угабы? Мындай суроолор кыздарды тажатып жибердиби, же акылынан адашып, жинди болуп калдыбы дештиби айтор кыздар бирин бири карашып алышты да азыр келебиз дешкен боюнча сыртка чыгып кетишип, дайынсыз жоголушту. Бушайман суроолор менен кала берет бакыт келди. Аңгыча саймалуу ак өргөнүн түндүк жабуусу толук тартылган, ай тегерек чамгарагынан күн шооласындай жарк журк эткен бир нерсенин элесиби, же бир ажайып нурбу карегине тартылат. Караса, качантан бери азапка салып көрүнбөй кеткен баягы сырдуу ак куштун өзү түндүккө элпек конуп, канаттары менен кол булгагансып, көз ирмем турат да, дагы да баягыдай закымдата адамча үн менен добуш салат. Эгерде кимде ким бактылуу болгусу келсе, Теңири берген ырыскысын тээп албай көтөрө билсин. Бакыт ошол адамга буйруган. Эми гана ал кушту жигит даана көрөт. Ал адамча сүйлөп үн салган. Дүйнөдөгү эң сулуу, эң акылдуу, эң эстүү, эң эле адептүү, эң эле мээримдүү аял заттын элесине окшогон. Адам десе адам эмес, куш десе куш эмес, Теңиримден бир керемети менен жаралган, башына бакыт конор жигитке жараткандын өзү туш кылган ажайып, сыйкыр нерселе. Ошентет да ак куш кайдан келсе ошол жака кеткендей, көз ирмемде жок болот. Ачылган оозун, талыган кирпигин жыйгыча, саймалуу эшик серпиле ачылып, хандын аруу кызы Нуркыз. Аны коштогон 40 кыз келет да, бакыт келдиге той кийимин кийинтип, өздөрүнүн тобуна алып, үлпөт сарайга бирге алып барышат. Ал жерде баягы мындан канча күн мурун башталган той аягына чыга элек экен. Эл хандын кызын узатар, күйөө баланын жолуна ак тилек каалап, жүздөрүнө бата тартар учурду күтүп жатышкан экен. Таң аппак атып, үлпөт той аяктап, ак бата берерде, хан кызы менен бакыт келдинин өзүнө чакырып, мындан канча жыл илгери арып чарчап, чекесинен бир тиштелген алманы алып, ушул алманы сураксыз тиштеп алган үчүн кечирим сурап келгендиги, бул айыбынын жазасы, менин сокур, дүлөй, мунжу кызыма үйлөнөсүң деп айткан сырдуу сөзүнүн маанисин түшүндүрүп берүү мөөнөтү келгендигин билдирди. Эмне үчүн мен
кызымды көзү көрбөйт дедим. Анткени жаман керек жок нерсеге кызым көңүл бөлүп карабайт дегеним. Кызым тили жок дудук дегеним. Оозунан жаман сөз, суук кеп чыкпайт. Гери сүйлөп жаман айтпайт дегеним. Буту баспайт дегеним. Кулагы укпайт дегеним. Тетири нерсеге баспайт, ушак сөздү. Кыңырыш кепти тыңшабайт дегеним. Эми ушу теңир берген ырзкыңарды көтөрө билгиле. Тутуп алгыла. О мен деди да, ак батасын берип, 600 тоого алтын күмүш себартып, кыз күйөөсүн сан салтанат менен узатат. Бакыт келди, аруу жары Нуркызды ата-энесинекине алып келип, бактылуу далай жылдарды кечирип, узак жашашыптыр. Адилет, элим жерим деп жашаган бейбечараларга кайрымдуу бул жигитти эли хан көтөрүшөт. Бирок Нуркыз менен канча жыл өмүр сүрсө да, баягы ак куш ким, аруу жары Нуркыз ким ажырата албай, эч кимдин адал мээнетин, ак эмгегин жебей, мусапырларга жардам жакшылыгын аябай, элине адилет кайрымдуу хан болуп, теңир берген ырыскысын көтөрө билип, тээп албай, төгүп албай, ырыскысынын кучагында бактылуу беймарал өмүр кечирген экен. Мына достор, жомок ушундайча аяктады. Ар бириңерге бактылуу балалык каалаймын. Бүгүн болсо жакшы түш көрүп уктагыла. Бейпил түн достор.